Билим берүү жаатындагы жетишкендиктерди, маалыматтарды жана көйгөйлөрдү чагылдырып келген педагог көрсөтүүсү кайрадан түз эфирде. Саламатсыздарбы? Жыл мугалими 2022 кароо сынагы Ош облусунда облустук туру жыйынтыкталды. Деги эле мыктылардын мыктысын, мугалимдердин эң гана мыктысын тандап алган сынак кандай өттү? Анда кимдер жеңүүчү болду деген суроо сиздерди да кызыктырып жатса, анда ошол сынактын Ош облусу боюнча жеңүүчүлөрү, уюштуруучулары жана калыстар тобу биздин студиябыздан келип орун алып отурат. Келиңиздер, анда дал ошол конокторубуз менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Асида Бабакулова, Ош билим берүү институтунун окуу иштери боюнча директордун орун басары. Жана ошондой эле жыл мугалиминин жеңүүчүсү Максатбек Макамбаев, Режап Хужамов атындагы орто мектебинин информатика мугалими. Ниязова Жаңылай Самайбековна, Ош билим берүү институтунун инновациялык процесстерди уюштуруу кабинетинин башчысы, жыл мугалиминде уюштуруу тобунун төрайымы катары иш алып барды. Урматтуу ага эжекелер, студиябызга куш келипсиздер. Алгач эле Максат мырза, сизди жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Негизи эле ушул жыл мугалими эжеке жыл сайын ошол мугалимдердин салттуу бир мыкты мугалимин тандоо максатында кароо сынак катары уюштурулуп келет. Жалпы биздин телекөрүүчүлөргө айтып өтсөңүз, деги эле жыл мугалиминин өткөрүү максаты жана ал кандай этаптардан, кандай максатта турат? Рахмат. Жыл сайын өткөрүлүүчү мугалимдердин сынагы, жылдын мыкты мугалими сынагы, бул салтка айланып калган сынак. Бул сынактын жыл сайын өтүү менен бирге облусубуздагы алдыңкы мугалимдерди, таланттуу, чыгармачыл мугалимдерди табуу максатын көздөйт. Аларга ар тараптуу колдоолорду көрсөтүү, алардын иш тажрыйбасын облустук жада калса республикалык деңгээлде жайылтуу максаттарын көздөп уюштурулат. Быйыл мынакей билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жыл мугалимин өткөрүүдөгү жобого бир аз өзгөртүүлөр киргизилди деп жатат. Негизи эле ушул жалпы бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө анын ичинде педагогикалык жааматка маалымат иретинде айтып өтсөңүз, Жаңылай эжеке, кайсы жерлерине өзгөртүүлөрдү киргизе алдык дагы, анан быйыл өткөрүү, уюштуруу кандай болду? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Анда мен быйылкы жобо менен мурунку жобо экөөнүн айырмачылыгын айтып кетейин. Жобо өзү 2009 жылы мурунку жобо, 16 декабрдагы жобо бул уже жокко чыгып, былтыр 2021 жыл 8 июнда жаңы билим берүү министрлигине жаңы жобо иштелип чыккан. Ошо жобонун негизинде быйыл биз иш алып бардык деп айтып кете алам. Бул жободо эмнелер өзгөртүлдү? Мурунку жободо бүт билим берүү кызматкерлеринин, мисалы мугалимдердин сынакка катышкан бардык документ иштери, кагаз иштери аябай көп болчу. Кагаз иштери, мисалы мен философиялык ой жүгүртүм деген бүт кагаз иштерди уже ал жоюлду, ал критерийлерди мурун алар да бааланчу. Андан кийинкиде бул жерде 3 номинация менен өттү. Мурун республикага 1-чи орунду алган эле мугалим барчы. Азыр биз жылдын мыкты мугалими, андан кийинки мыкты педагогикалык дебют, андан кийин эң мыктынын мыктысы деген 3 номинация менен өткөздүк. Демек, жылдагыдан айырмачылыгы 3 мыкты мугалимди 3 башка номинацияда тандап алуу керек. Тандап алып. Жалпысынан облустук турга Ош облусу боюнча канча мугалим катышты? Жалпы бизге биринчи этап бул райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүндө өтөт. Алардын эң мыктысы делген мугалимдер бизге келет, областык сынакка катышат. Андан кийинки сынакта бизде жалпы 12 мугалим күч сынашты. Бизден анын ичинен 1-чи, 2-чи орунду, 3-чү орун алгандар бизге келип катышты. Андан биз мыкты педагогикалык дебют, жылдын мыкты мугалими жана эң мыктынын мыктысы деген 3 1-чи орунду алган мугалим тандап алдык. Алар уже республикалык турга сынакка катыша алышат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, педагог көрсөтүүсү түз эфирде уланып жатат. Андыктан сиздер бүгүнкү биздин жыл мугалими 2022 сынагы боюнча өзүңүздөрдүн кандайдыр бир суроо, сунуш, пикирлериңиздер болсо, анда сөзсүз түрдө бизге
түз байланышка чыгып же смс билдирүү жөнөтүп суроолоруңуздарга жооп алуу мүмкүнчүлүгүңүздөр дагы бар. Ал үчүн бизде 03222 коду менен 72105 телефону түз байланыштар үчүн иштеп жатат. Ал эми смс билдирүүлөр үчүн 0550 коду менен 288176 номер иштеп жатат. Андан сырткары Facebook тиркемесинде дагы Билим Илим каналынын баракчасында түз алып берүүнү улантып жатабыз. Дал ошол жерде дагы өзүңүздүн жылдын мыкты мугалими боюнча суроо сунуш пикирлериңиздерди комментарий аркылуу калтырып өтсөңүздөр болот. Эжеке айтып өтсөңүз, мынакей Максат мырзага сөзү берерден алдын сизге дагы бир ирет кайрылайын дедим. Анткени мыктылардын мыктысын тандоо калыстар тобундагы бир негизги иш катары каралат да. Анткени бирөө тартынып калбаш керек, бирөө сүйүнүп калбаш керек. Айтайын дегеним ошонун иш аракетине карап, баягы кара кылды как жарып баалап беришиңиздер керек да. Бул жылы кандай критерийлердин негизинде бааладыңыздар? Рахмат, жакшы суроо болду. Ушул суроо боюнча көп эле сүйлөгүм келе берет да. Себеби биз ушул жылдын мугалими сынагын аябай калыс түрдө өткөрүш үчүн бүт аракетибизди жумшайбыз. Жыл сайын эле ушундай жумшай беребиз. Анан ал жерде быйылкы жылы биз мугалимдердин дареметин 3 багытта сынадык дагы, 3 түрдүү калыстар тобун иштеди. Биринчи калыстар тобу предметти презентация кылгандар менен иштеди. Экинчи калыстар тобу мугалимдердин мастер классын баалап беришти. Үчүнчү калыстар тобунун төрайымы мен болдум. Мында биз мугалимдердин кадимки эле 40 мүнөткө созулган сабагын бааладык, карап чыктык. Бул боюнча биз 13 баалоонун параметрлери менен иш алып бардык. Сабакты баалоого катышкан 11 мугалимдин бардыгына 2 күндө сабактарга катышып көрдүк. Калыстар тобунун мүчөлөрү ушул бүгүн сынак башталат деген күнү тандалып бүттү. Себеби ушу бизге жыл сайын эле адам фактору аралашкандан кийин мындай наразычылыктар токтобойт экен да. Деги эле сынак деген жерде бул сөзсүз ыраазычылык менен наразычылык кошо жүрөт. Муну биз каалайбызбы, каалабайбызбы, жеңилген тарап дайыма эле наразычылык билдире берет. Бирок ошол нерсе бизге чындыгында ачуу эле тиет. Бар аракетибизди чындык үчүн биз сарптайбыз, бирок акырында ошол тиешелүү бааны албай калабыз да. Эми биз ошол күнү эртең менен бизге калыстар тобу дайым болду. Мен төрайымы болуп, андан тышкары педагогика илимдеринин кандидаты Алиева деген эжекебизди Ошмудан алып келдик. Ошол эле Ошмунун колледжинен Жуманова Жыпаргүл деген эжекени алып келдик англис тили боюнча. Андан тышкары 52-чи шаардагы 52-чи мектептин мугалими алдык. Анан Салиева мектебинен дагы бир мугалимди алып ушулар калыстар тобунун составын түздүк. Анан негизинен биз сабакты карап туруп эле ага карата тим эле оюбузга келген бааны койбойбуз да, албетте. Ал жерде биз ушул 13 баалоонун параметрин эске алдык. Биринчи кезекте албетте сабак өтүлгөндөн сабактын максаты туура коюлганбы, баалоо критерийлери кандай болду, сабактын максаты, күтүлүүчү натыйжа, баалоо критерийлери азыркы жаңы сабактарда алдын ала бала менен биргеликте түзүлөт да. Мына ушуга демек окуучу менен мугалим ушуну кеңешип, биз мындай параметрде баалайлы, 5 деген бааны коелу, мындай максатты коелу, анан мынтип ага жетүүнү аныктайлы деген максат коюлат. Тилекке каршы бул максат менен жөнүндө биз 2000-жылдан бери эле айтып келатабыз. Ачык жарык ишке ашып кете элек. Ошол кечеги күндө дагы эле бул тоскоолдуктар менен жолуктук. Эми негизинен алганда дагы биз эмнелерди айтышыбыз керек. Баалоонун критерийлеринен кийин биз албетте дифференциациялап окутууга, сабактын натыйжалуулугуна, активдүү, интерактивдүү усулдарды колдонгонуна, IT технологияларын пайдалангандарына карап, ушундай бир 13 параметр менен баалоону жүргүздүк. Анан
негизинен ушул негизинен мен бул ушул азыркы биздин катышкан сынактын катышуучулары жөнүндө жалпы оюмду айтып коеюн. Ушул сынакта бизге бир өңчөй жаш муундар келди да. Бул биздин чындыгында көзүбүздү кубантарлык нерсе болду. Бардыгы жаштар, бардыгы талапчан, бардыгы билимге, жеңишке умтулган жаштар болушту, мугалимдер болушту. Биз ушул жюрилер калыстар тобу, сабак боюнча калыстар тобу быйылкы келген жаш мугалимдерди биринчи кезекте өз кесибин сүйгөн мугалимдер дедик. Экинчиден санариптик технологияны өздөштүргөн мугалимдер дедик. Үчүнчүдөн баланы сүйгөн мугалимдер деп ушундай бир жакшы 3 критерий менен булардын жакшы жактарын белгилеп айттык жыйынтык чыкканда. Ошону менен бирге эле Толгон Токой албетте биз дагы оңдой турган, мен кемчилик деп айтпайм, бирок биз алдыда иштей турган көптөгөн көйгөйлөр бар экенин дагы билип алдык. Жакшы маалыматтан кийин Максат мырза да бир ирет жеңишиңиз менен куттуктап, мынакей жогоруда баллон критерийинде сиздин адистигиңизге дал келүүчү заманбап инновациялык технологияларды өздөштүрүү, интерактивдүү сабак берүү, IT технологияларын өздөштүрүү деген багыттар болгон үчүн гана мына ушул мыктылардын мыктысынан тандалып жыл мугалими намына жетише алдыңызбы же жыл мугалимине намына жетишүү сиздин ушул мугалим болгондон берки бир эңсеген, көксөгөн максатыңыз беле? Жыл мугалимине жетишүү бул негизи ар бир эле мугалимдин максаты болуш керек. Бул эми кылып аткан эмгегинин үзүрү катары бааланыш керек деп эсептейм. Анан IT технологияны пайдалануу, техниканын негизинде жыл мугалими болуу мүмкүн эмес. Азыр бардык эле мугалим технологияны колдонуп сабак өтөт, ансыз сабак өтүш өзү кыйын деп эсептейм. Бул жерде сабакта негизинен баса белгилеп айткан, Асид эжеке баалап жатканда да баса белгилеп айтты, бул дифференциалдуу окутууну бир гана силерден көрдүм деди. Биз ошол негизинен ошол басымды колдо окшойт сабакта жогорку бала алып калышыбызга. Бул эми ошол унчукпай отурган баланы сабакка тартуу ошонун негизинде болду деп эсептейм. Демек, мынакей сиздин Ош облусу боюнча мыкты мугалим болгон соң, алдыңызда дагы бир улуу, башкача айтканда тоо турат десек болот. Ал республикалык тур, республикалык турга мынакей өзүңүздүн баягы мойнуңузга жоопкерчиликти алган соң, бир облустун атынан бир мугалим катары кандай максаттар, кандай даярдануулар болуп жатат? Алгачы туура айтасыз. Бул негизи жеңишке кубануу эмес, бул алдыда жоопкерчиликке даярдануу деп эсептеш керек. Бул жерде туура сиз баса белгилеп айткандай, областтын жүгү азыр бизге жүктөлүп турган учур. Эми буга даярдыкты баштайбыз. Буюрса жакын аралыкта баштайбыз деген үмүттөбүз. Негизи эле мугалим сабакты окуучуларга жеткиликтүү деңгээлде, мындайча айтканда баягы окуучу түшүнгөндө гана анын көзү жанат деп көп мугалимдер эфирге келгенде айтып калышат да. Ошол түшүнгөнүн билүү үчүн сиз кандай өзгөчөлүктөр менен, кандай чеберчиликтер менен сабак өтөсүз? Балага түшүндүрүү үчүн негизинен практикалык жолду көп колдонуш керек. Азыр учурда себеби теория менен балага түшүндүрүп жеткирүү кыйын. Бул жерде азыр практика жүзүндө ошол технологияны пайдаланып, көрсөтмө куралдарды пайдаланып сабак өтсө, балага түшүнүктүү кылып сабак өтөбүз деп ойлойм. Анан негизинен баланы ошол өтүлүп аткан сабакка кызыгуусун арттырыш керек. Балада кызыгуу болбосо, сен канчалык аракет менен сабак өтсөң дагы бала түшүнүшү кыйын. Ошол жалпы жыл мугалими 2022 кароо сынагына Ош облустук туруна барып, биздин кабарчыларыбыз дагы катышып, сыйлоо аземи кандай болуп өттү, кичинекей материал даярдашкан эле. Келиңиздер ошол сюжетке кезек берсек да, андан кийин маегибизди улантсак. Ош облусунда Ош билим берүү институтунда жылдын мыкты мугалими 2022 кароо сынагынын жыйынтыгы чыгарылып, сыйлоо аземи уюштурулду. Жыл мугалими республикалык сынагы билим берүү жана илим министрлигинин буйругу менен бекитилген жобонун негизинде 11 майдан 13 майга чейин 2 тур менен өткөрүлдү.
Сынактын биринчи турунда катышуучулар өздөрүнүн педагогикалык тажрыйбасын презентациялап, окутуунун күтүлүүчү натыйжаларына жетүү үчүн ишмердүүлүгүңүздү кантип пайдаланасыз деген темада мастер-класс өтүштү. Билим берүү тармагында өзгөчө күн десем жаңылышпайм. Анткени жыл сайын салтка айланган республикалык облустук сынактын жыйынтыгы чыгарылды. Бул облустук сынак жылдагы сынактарга караганда өзгөчө сынак болду. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан жаңыланган жобо келип, ошол жобонун негизинде өткөрдүк. Сынак облустук сынак 2 тур менен өттү. Биринчи туру 2 бөлүктөн турду. Биринчи презентация бөлүгү, экинчи мастер-класс. Презентация бөлүгүнө башка эксперттик комиссия дайындалды, ал эми мастер-класска дагы башка эксперттик комиссия дайындалды. Экинчи туру сабак туру болду. Айрыкча өзгөчө маани бере турган учур, анткени сабакта мугалимдер окуучулардын билим сапатын жогорулатат. Ал эми экинчи турда темасы эксперттик кеңештин курамы тарабынан аныкталган сынактык сабактар өткөрүлдү. Сынактык иш-чаралардын жүрүшү видео тасмага тартылып, эксперттик кеңештин курамы тарабынан жыйынтык чыгарылды. Жылдын мыкты мугалими номинациясы Чоң Алай районундагы Алайчы уулу Саид атындагы инновациялык орто мектебинин англис тили мугалими Амирбекова Акпермет Зууровна. Педагогикалык дебют номинациясы Нокат районундагы Реджап Куджамов атындагы орто мектебинин информатика мугалими Маккамбаев Максатбек Курсанбекович. Эң мыктынын мыктысы номинациясы Кара Суу районундагы номер 70-чи Ибрагим Кулбаев атындагы орто мектебинин башталгыч класс мугалими Бултокова Асылай Жаныбековна. Аталган мугалимдер сынактын республикалык турунан катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Бул ийгиликке жетиш үчүн дээрлик жарым жылдан бери аракет кылып атабыз. Алгач аймактык тур, анан райондук турдан жеңишке жеттик. Ал эми областтык турга 1 ай даярдандык десем болот. Мугалим азыркы күндө коомдун башкаруучу адамы. Коомду жакшы жакка бурса, жакшы жакка тарбияласа, коом жакшы жакка жашай турган, жашоонун ролун колуна алган инсан десем жаңылышпайм. Бул катышканымдын негизги себеби мугалимдик ишмердүүлүгүмдү дагы арттыруу болду. Мында мен катышканымда негизги методикалык жактан метод алмашуу болду. Сабактарды жакшы өтүп, көптөгөн күтүүсүз ийгиликтерге жеттим. Баалуу байгелерге болдум, акчалай сыйлыктарга болдум. Катыштыруу администрациясына чоң рахмат билдирем. Сыйлоо аземинде президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жамалдинов, Ош билим берүү институтунун директору Турдубаева катышуучуларды куттуктап, акчалай сыйлыктарды жана дипломдорду тапшырышты. Аталган номинациялар боюнча биринчи орунга татыктуу болгон катышуучуларга Туркия мамлекетине 5 күндүк, ал эми калган катышуучуларга Ысык көлгө 5 күндүк акысыз жолдомо берилерин кошумчалады. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер педагог көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин темабыз жыл мугалими 2022 кароо сынагынын облустук туру жыйынтыкталды. Деги эле ушул тема боюнча өзүңүздөрдүн суроо сунуш пикирлериңиздер болсо, андай экранда чыгып турган номерлер аркылуу байланышып бизге калтырып өтсөңүздөр, студиябыздагы адистер сиздерге сөзсүз жооп берип өтмөкчү. Жаңылай эжеке, мына жогоруда жыл мугалими номинациясын жеңип алган жеңүүчүлөр дагы өзгөчө атайын эс алып келүү үчүн белектер берилип жатат. Ал эми айрым учурда шаардык, мисалы алалы, Ош шаардык башкармалыгында бир жылы автоунаа коюлган болсо, мында мурунку жылы атайын ушул батир да коюлуп келди да. Ушул мугалимдик кесиптин, мугалим деген кесиптин кадыр баркын көтөрүү максатында сиздер дагы жыл мугалимдерине мындан ары дагы мыкты бир өзгөчө мугалим болуш керек экен дей турган белектерди коюу каралып жатабы? Бул жерде мурунку убакта Туркия мамлекетине акысыз жолдомо биринчи алдыга чыккан мугалимдерге берилчү эмес. Быйыл бул чоң жаңылык биз үчүн. Алдыга чыккан алдыңкы мугалимдерге акысыз жолдомо берилди. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлүнөн акчалай сыйлыктар берилди, дипломдор тапшырылды. Андан сырткары областтык билим кызматкерлерин профсоюздук уюштуруу комитетинен андан дагы акчалай сыйлыктар берилди, жолдомолор берилди. Мындан ары дагы көптөгөн жакшы
мындай мугалимдерди кадыр баркын көтөрүү, аларды шыктандыруучу биз дагы көптөгөн мындай каржы булактарын тапканга аракет кылабыз биз. Бул мезгилге чейин дагы сынакка катышып келген мугалимдердин айрым бир пикирлерине кайрылсак, көбүнчө көргөзмө куралга аябай көптөгөн каржы кетет, аны мыкты деңгээлде жасаш керек, жана башка убакытты алат деген бир пикирлерин угуп келчү элек да жеке. Быйыл ушул өзгөрүү кирилди, жобого деп жатасыздар. Бир аз ошо көргөзмө курал жана башка каржы маселесин талап кыла турган жактарга дагы басым жасап, аны азайттыңыздарбы? Биринчи суроо, анан ушуга эле кошумча, эгер мынакей сиздердин тандап алган жеңүүчү, ушул облус боюнча тандалган жеңүүчү эгер республикалык турга аттана турган болсо, анда каржылоо кандай болот? Дагы эле ошол мугалимдин өзүнөнбү же атайын сиздердин билим берүү институтунан дагы каржылоо же башкача айтканда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн да каржылоо болобу? Анда мен биринчи суроого жооп берип кетейин. Бул мугалимдердин көргөзмө куралдарын каржы маселеси кандай болду деп. Мурунку конкурстарда, сынактарды өткөргөндө өзүнүн жеринен окуучуларды бүт коллективди чогултуп келип, аябай мындай көп неме болчу, мындай расход көп кетчү. Азыр биз андай нерселерди жок кылганбыз. Мугалим только өзү келсин, окуучу, ашыкча балдарды, мугалимдерди келтирүүнүн кереги жок. Ал өзүнүн чеберчилигин көрсөтүү керек. Мурунку актарда окуучулар келип презентация жасайт. Биздин мугалимибиз мындай, биздики мындай дейт дагы, мугалим өзүнүн ачылып өзү боюнча көп маалымат берчү эмес. Азыр өзү боюнча слайд атайын даярдап келишкен. Мугалимдер слайд бул жакта берилип атты. Өзү мугалим өзүнүн презентациясын, өзүнүн иш тажрыйбасын өзү гана ал жерде калыстар тобуна жарыялап турду. Андан кийинки суроого, бул республикалык турга каржы маселеси боюнча биз уже ойлонуп атабыз. Биздин андан сырткардагы бизге атайын каржы булактарын издештирип жатабыз. Биздин мугалимдер азыр 3 мугалим бара турган болду, ал республикалык турга. Ага уже биз уже ойлонуштуруп атабыз. Бирок мен бул боюнча толук маалымат бере албайм сиздерге. Максат мырза, мынакей айтып өтсөңүз, сиз ушул жогорудагы жобону колуңузга алып караганда, албетте анын баары кыйын болгон болуш керек, башында. Келип атаңдаштарды көргөндөн кийин, ал жерде баягы өзүңүзгө тааныш эмес, класстарга кирип тааныш эмес окуучуларга кадимки практика жүзүндө сабак өткөндө сизде кандай сезимдер болду? Негизи эле облустук турга аттанып чыккандан кийин сизде жеңем деген бир кандайдыр бир ишенүүлөр, ички, же болбосо жеңилип каламбы деген бир бүдөмүк ойлор болду эле? Бул жерде сынакка келгенде негизинен келген катышуучулардын бардыгы мыктылары. Бул райондон тандалып чыккан эң мыкты мугалимдер келди. Албетте жеңил болгон жок. Жобого келсек, жободо негизинен тааныш эле немелер, презентация, мастер-класс көрсөтүү, сабак коюлган. Сабак боюнча айта турган болсок, сабакта менде негизинен толкундоо деле болгон жок. Буну калыстар тобунда отурган Асидечке деле байкады окшойт. Алгач сабак башталганда 3 калыстар тобу кирди эле, 2 калыстар тобу чынын айтайын качан киргенин мен байкаганым жок. Негизи 5 калыстар тобу калыс мүчөлөр туруш керек эле. Экөө качан киргенин байкаганым жок, сабакка берилип кеткендиктенби байкабай калдым. Негизинен толкундоо болгон жок. Сабакка даярдыгыбыз деле негизи мугалим болгондон сабакка дайыма даяр жүрүш керек. Бизге тактап айтканда 11 май күнү тема берилди экен. 11 май күнү бизге сабактын темасы берилди, анык темасы. Буга чейин болжолдуу түрдө теманы тандап даярданып жүргөнбүз, бирок тема аныгы 11 май күнү берилди. Биз 12 май күнү сабакты өтүп бердик. Даярдык негизи эле мугалимде дайыма даяр жүрүшүбүз керек дегендей. Мындай айтканда даярдыксыз эле чыктык. Ошол жолду басып өткөн мугалим катары жылдын мыкты мугалими кароо сынагынын жобосунда кайсы пунктту эң мыкты деп мугалим катары баалайт элеңиз дагы, ал эми кайсы пункт сиз үчүн анча мааниси жоктой сезилди? Бул жерде жободо негизинен көп деле пункт жок. Болгон 3 эле пункт бар. Алардын кайсынысы жакшы, кайсы жаман деп буга чейин иргелип бүткөн, тандалып анан коюлгандыктан бул жерде тандоонун кажети жок, бардыгы жакшы. Сиз үчүн оңой пункт кайсы болду, макул? Мен үчүн оңою сабак өтүү. Сабак өтүү. Мынакей жогоруда Максат мырза, мен сүрдөгөн жокмун, жана башка дейт. Бул нерсе албетте калыстардын
мындай бир таразасынан өтүүчү нерсе да. Максат мырза, негизи азыр биз жогоруда материалда көргөндө дагы жалаң айымдар, эжекелер, андан кийин бир гана агай катары катышыптыр. Андан сырткары мына статистикалык маалыматтарга да кайрыла турган болсок, билим берүү тармагында 80% аялдар түзөткөн да. Ошол билим берүү тармагына эркек мугалимдер көбөйүү максатындабы же кандай критерийлердин негизинде ошол мыкты дебют намына ээ болду эжеке? Калыстар тобу катары эмнесине баа бере алдыңыз? Рахмат. Негизинен бул чындыгында азыр Максат жакшы айтып кетти. Бизден 11 катышуучу келип катышты сынакка. Бардыгы райондук турдун жеңүүчүлөрү, бардыгы облустагы мыкты мугалимдер. Аларга биз ошол күндө бардыгына мыкты мугалим деген лентаны тагып, бардыгына лауреат, анан грамоталарды берип сыйладык. Чындыгында булар ошол ар бир ким кайсы райондон келсе, ошол райондогу мугалимдердин жүзүн көрсөтүштү. Эми албетте толкундануу болбоду деп мен айта албайм. Толкундануу бардыгынан биз байкадык. Биринчи тур презентация туру болду, экинчи тур жылдагыдан айырмаланып ошол мастер-класс болду. Мастер-класста катышкан калыстар өзү окуучунун ролунда туруп, булардын тапшырмасын аткарып, окуучу болуп жооп берип, ушундай болушту. Анан үчүнчү турда болсо, азыр Максат мырза айтып атпайбы, мен эки калыстын качан келгенин байкабадым деп. Бул ушунун өзү толкунданууну билдирип атат. Чындыгында биз 5 калыс отургандан кийин сабакты башта деп убакытты белгилеп аттык. Анан 40 мүнөт болгондо биз токтотуп аттык. Тилекке жараша жакшы биздин мугалимдер ушул убакытты туура пайдаланышты. Биз башта деген убакта баштап 40 мүнөттө сабакты жыйынтыктап чыгып кетти. Эми биздин жеңүүчүбүз эмнеси менен айырмаланды сынакта? Биринчиден бардык окуучуларга бирдей болгон чөйрөнү түзө алды. Экинчиден ошол дифференциациялап окутууга көңүл бурбай коюшкан көпчүлүк мугалимдер. Ошол дифференциациялап окутуу эске алынды агайда. Баалоонун өзгөчөлөнгөн бир нече түрүн пайдаланды. Ошондой эле агайдагы дагы бир өзгөчөлүк, балким бул өзгөчөлүктү биз көпчүлүк мугалимдерден байкай албай калдык тилекке каршы. Бул агайдын сабагынын натыйжасы сабактын аягында көрүндү да. Агай болсо окуучуларга өзүнүн почтасын, Gmail почтасын ачтырды сабак учурунда. Анан күтүлүүчү натыйжа ушул почтада иштей алуу деген мүмкүнчүлүгү түзүлөт деген күтүлүүчү натыйжа койду эле. Биздин көз алдыбызда окуучулардан бир экөөчү агай ушул сабакта бизге 5 коюп бериңчи деген уже күтүлүүчү натыйжаны экрандан биз көрдүк да. Ушундай жетишкендиктерге жетип, башка мугалимдерден айырмалана алды. Ошон үчүн албетте ошон үчүн калыстар менимче жогору баа койду. Жогоруда өз сөзүңүздө айтып өттүңүз, албетте сынак болгон жерде ыраазычылык, андан көбүрөөк нааразычылык болот, жаралат депчи. Албетте баягы жеңилген күрөшкө тойбойт сыяктуу нааразы болгон мугалимдерибиз да бар чыгар. Анткени жыл сайын ошол жылдын мыкты мугалими кароосунагы жыйынтыкталгандан кийин социалдык тармактарда коомдук пикирлер жаралат, туура эмес бааланды, андай мындай деген сыяктуучу. Эжеке, мынакей предметтик олимпиада деле бүгүнкү күндө адам факторсуз бааланып, адам факторсуз эле жеңүүчүнү аныктоого өттү да. Жылдын мыкты мугалими, жылдын мыкты тарбиячысы жана башка ушул сыяктуу сынактарды дагы биз адам факторсуз да мындай бир баалап алууга, тандап алууга бүгүнкү күндө бизде мүмкүнчүлүк барбы? Бул маселеде биз ушул сынактын өтүлүшү чындыгында биздин Ош билим берүү институтунда мындай көп түйшөлүп эмгектенүүнү туура келген учур болот да. Ошондой эле олимпиаданын жеңүүчүлөрүн аныктоо, мына адам фактору катышпай атат, муну башка уюмдар өткөрүп атат дегенине карабастан, олимпиаданын жыйынтыгы боюнча дагы эле бизге нааразычылыктар келе берет да. Ошол сыяктуу эле бул жылдын мугалимде дагы эле нааразы болгон тараптар болду. Муну мен ишенип эле айтам, бул сынак болгон жерде мындан ары да нааразычылык боло берет. Себеби сынакта жеңилген тарап ушул
нааразычылыгын билдире берет. Аны биз туура түшүнөбүз. Чындыгында канча мээнет менен келет мугалим, анан жеңилип калуу ызасын тартуу чындыгында бардык эле мугалимге дагы өзүнүн мындай таасирин тийгизет да. Аны биз туура эле кабыл алабыз. Анан ушул адам факторун катыштырбай кое турган сынактарды өткөрсөк деген биздин 2-3 жылдан бери ушунун артында иштеп келе жатабыз. Эми былтыркы жылы баягы ковид илдетине байланыштуу ушундай эле аралыктан эле өткөрүлгөн. Анан эми быйыл министерствонун жобосуна ылайык биз чакырып, бирок жана жаңылай айткандай ашыкча чыгымдарсыз өткөрдүк. Эми келечекте бул ой бардык эле министерстводо деле бизде дагы эле бар. Келечекте адам факторун катыштырбай өткөрүү деген максатыбыз бар. Бизге келип түшкөн суроолордун көпчүлүгү жылдын мыкты мугалими Максат мырзага куттуктоо иретинде келип жатат. Анын ичинен бир өзгөчөлөнгөн куттуктоону окуп өтөйүн. Максат өтө күчтүү инновациялык метод менен сабак өтөт. Туура чечим чыккан. Буюрса республикада дагы эң алдыңкы орунга жетет деп ишенебиз деген сизге ишеним иретинде каалоо тилек келип өткөн. Эжеке айтып өтсөңүз мынакей, ушул жалпы жыл мугалими сынагына катышкан, андан жеңип чыккан мугалимдердин кийин мисалы предметтик олимпиадада даярдаган окуучусу ал сөзсүз түрдө республикалык турдан орун алган болсо, анын айлык маянасына кандайдыр бир өлчөмдө акча каражаты кошулуп жатпайбы? Ушул сыяктуу жыл мугалимдерине дагы айлык маянасынабы же башка тараптан бир акчалай ар дайым алып туруучу сыйлыктар каралганбы? Бул боюнча бизде акча сыйлыктары мисалы ошол жылдын мыкты мугалимдер сынагына катышкан мугалимдерге эле өзүндө баягы немелер бар да, буларда өз чыгармачылык менен иштеген мугалимдерге атайын акча каралат да буларгачы. Ошого кошумча өздөрүнүн акча каражаты жакшы каралат райондордун. Эжеке кошумчалап айтсаңызбы? Мына быйылкы жылдын мугалими сынагына катышууда бир топ өзгөчөлүктөр болду да. Биздин билим берүү институтуна ушул институттун тарыхында балким биринчи жолу Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жамалдинов өзү барып катышып, өзү барып байгелерди тапшырып келди. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын илим кызматкерлеринин профсоюзунун төрагасы Тойгонбаев Сабыр барды, катышты. Ошондой эле бизге зам министр Улан Мамбетакуновдор келип катышты. Алар бүгүнкү күндөгү жаш мугалимдердин көйгөйүндагы, чыгармачылыгындагы, изденүүсүн, талантын бардыгын өз көздөрү менен көрүп, аларга кандай колдоолор көрсөтүлүш керек экендиги жөнүндө өздөрүнүн пикирин бизге өзүнчө айтып өтүштү. Жамалдинов агайыбыздын ыйгарым укуктуу өкүлдүн айтуусу боюнча мындан аркы билим берүүнүн сапатын жакшыртууга өзү түздөн түз көңүл буруп, ушундай самалыктарды өткөрүүгө өзү жакындан жардам берип колдоо көрсөтөм деген убадасын берди. Ошондой эле Сабыр Тойгонбаев бул ар дайым биз менен кызматташтыкта ушул жыл сайын колдоо көрсөтүп келет. Быйылкы жылы жылдагыдан айырмаланып ошол Турцияга путевкаларды берди. Андан тышкары бардык мугалимдерге Ысык көлгө эс алып келүүгө путевкаларды берди. Ошондой эле райондук профсоюз уюмдары тарабынан дагы атайын акчалай сыйлыктарды беришип атат. Андан тышкары жергиликтүү органдар, айыл өкмөттөрү, мектептер биз көрүп эле жүрөбүз. Жыл сайын эле буларга жакшы өздөрүнүн колдоолорун көрсөтөт. Ошондой эле биз азыркы күндө ошол зам министр келгенде сунуштап айтканга анан үлгүрбөй калдык тизмелерибизди. Бирок жиберели деп атабыз. Ушул катышуучулардын бардыгына эл агартуунун отличниги деген намды берүүнү же болбосо министерствонун грамотасын ал элек мугалимдерибизге министрликтин грамотасын менен сыйлоо сунушу менен кайрылалы деп ага биз даярдыктарды көрүп атабыз.
буюрса, бизди колдоп коюшса министерстводон ушундай сыйлыктар менен сыйланышат. Максат мырза, ушул маалыматтан кийин сизге кайрылайын. Ушул утурумдук эле жеңүүчү болгондо берилүүчү белектерден тышкары дагы эми сиз ушул боюнча дагы эле мугалимдик кесипти улантасыз да. Кандай бир дагы сиздерди өйдөгө алып чыгуучу же мугалим экениңизди, жылдын мыкты мугалим экениңизди дайым тастыктап сиздин эсиңизге салып туруучу кандай сыйлыктарды катышуучу катары каалайт элеңиз, сунуш катары киргизип ата элеңиз? Негизи бул жерде сыйлык үчүн катышуу туура эмес болуп калат. Бул жерде негизи мугалимдин чеберчилигин көрсөтүш керек. Анан мугалим болгон соң мугалим үчүн эң баалуу сыйлык эжеке айткандай бул эле кардын тилчинеги ошол сыяктуу наамдарга жетишүү болсо керек деп эсептейм. Анан акчалай же башка сыйлыктар бул өз жолу менен. Убактыбыз чектелип баратат, ошондуктан келиңиздер бүгүнкү көрсөтүү боюнча сиздерден кыскача жыйынтыктоочу сөздөр болсун, мүмкүн болсо жаңылай эжеке сизден баштайбыз. Рахмат. Урматтуу ага эжекелер, сиздерди дагы изденүү менен дагы алдыңкы педагогикалык тажрыйбаңыздарды жайылтуу менен ушул алдыга умтулуп иштөөңүздөргө мен жакшы мына тилектеш элем. Максат мырза, жыйынтыктоочу сөз сизден. Рахмат. Негизинен менин жыйынтыктоочу сөзүм бул сиз айткандай куттуктоолорго рахмат. Андан сырткары бул жерде калыстыгын көрсөткөн Ош билим берүү институтунун жамаатына, калыстар тобуна, андан сырткары Ноокат райондук билим берүү бөлүмүнүн жалпы жамаатына, мектебибиздин жалпы коллективке жамаатына, мектеп директоруна өзгөчө, андан сырткары мени даярдап жанымда жүргөн даярдоочуларым бар, аларга өзгөчө ыраазычылыгымды билдирип өтөм. Барыңыздарга чоң рахмат. Алдыдагы республикалык турда ишенич тактайбыз деген үмүттөбүз. Эжеке. Мен дагы жыйынтыктоо иретинде биринчи кезекте бардык ушул жылдын мугалими сынагынын катышуучуларына азаматсыңар деп айткым келет. Силер жеңүүчүсүңөр, силер облустун жүзүсүңөр, силер жылдын мыкты мугалимисиңер. Биз силер ошону тастыктадыңар. Эми мындан аркы ишиңерде ийгиликтер болсун. Сынак болгондон кийин жеңүү дагы, жеңилүү дагы болот. Жеңилгенден, мокобостон жеңилген сайын курчуш керек. Ошондо ийгиликтер жарала берет. Ал эми биринчи орунду камсыз кылган мугалимдерге облустун жүгү булардынга жүктөлдү. Ош облусунун билим берүү тармагын уятка калтырбай, министрликтин сынагында дагы биринчи орунду, алдыңкы орундарды камсыз кылып келүүсүнө тилектешмин, ийгиликтерди каалайм. Деги эле бардык ушул катышкан бирөөңчө биздин жаш, чыныгы таланттуу мугалимдерибиздин бардыгынын иштерине ийгилик болсун. Облусубуздун бардык эле билим берүү кызматкерлери дагы ийгиликтерге жетише берсин. Кудай буюрса, алдыда дагы жаш мундардын билимин өркүндөтүү маселесинде дагы чоң ийгиликтер жарала берсин. Рахмат, бүгүн эфирге убакыт таап келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Буюрса Максат мырза облустун гана мыкты мугалими эмес, республиканын мыкты мугалими катары дагы студиябызга келип маек берүү насип этсин деген тилекти айтуу менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.